Улуттук тарых музей Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык көл форуму менен биргеликте эл аралык аялдардын күнүнө карата уюштурулган Аялзат аала мажара аттуу көргөзмөсүн ачты. Анда Динара Жумабаеванын өзгөчө эмгектери коюлган. Бул выставкага мен 44 сүрөтүн алып келдим. Өзүм дагы айнеке тартам, айнеке түстүү болуш үчүн деген өзгөчө бир краскаларыбыз бар. Ошол красканы мен деген Москвадан алып келип туруп, анан ошону мен заказ кылып туруп тартканым үчүн, анан ошон үчүн ойлойм биздин улуттук тарых музейинде көргөзмө ачыш бул деген өтө абдан кубанычтуу нерсе мен үчүн. Ошон үчүн ойлойм биздин конокторубуз, биздин айымдарыбыз, биздин кыздарыбыз бир жума келип ушул көргөзмөнү көрүп, өзүнө бирдемени балким табар деп ойлойм. Бул өзүнчө бир новаторлук, чыгармачылык десек болот. Себеби буга чейин айнеке тартылган мындай сүрөттөр Кыргызстанда мындай чанда кезикчү. Ар бир сүрөтүндө бул жерде ушу аял затынын ролу, аял затынын нарктуулугу, аял заты жөнүндө өзүнчө бир чоң философиялык ойлор камтылган десек болот. Динарадан сурасак, мына ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы аялдардын ролуна мен абдан таасирленип, мына ушул таасири менен мына ушул сүрөттөр жаралды деди. Мен ойлойм, Динаранын келечеги кең. Ушул учурдан пайдаланып, мен Кыргызстандагы аялаялзатын асыл энелерибизди, курдаштарыбызды, сиңдилеримди, бөөктөрүбүздү бардыгын 8 март жаз майрамы менен куттуктап, бардыгына дайыма сулуулук тилейм. Сегиз жылдан бери абдан жемиштүү иштеп атат. Анын салымы өтө эле зор. Эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ага ырзычылыгымды айткым келет. Эми буюрса ушул иштер уланат. Ал менен бирге мына ал адам таланттуу художник.